13-кө 13 болгон дал ушул артында турган үйдүн жалпы дубалына канча сынч блок кетти? Устакысы канча болду? Баасы кандай болот? Ошол боюнча кеп калабыз. Сиздер видеого бир лайк басып, үй куруп аткан жакындарыңыздарга же курайын деп аткандарга ушул видеону бат-баттан бөлүшө кетиңиздер. Нурсан байке, могу 13-кө 13 болгон үйдүн жалпы сынч блокко ушул блогуга канча акча кетти, канча даана болду, устакысы кандай, жалпы ошол боюнча бир айтып берсеңиз. Бул үйгө 2300 дана кетти. Бир блоктун баасы 145 сом, 333.500 сом болду. Бул материалдын өзүнө кеткен. Материалдын өзү. Эми устакысы? Устакысы 138.000 сом болду. 60 сомдон 60 сомдон болуп калат. 60 сомдон бир блогуну коюшат, 138.000 устакысы болуп тур. Кимге кызык болгон болсо, туугандар, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз болушунча ар түрдүү размерлер сурап атасыздар үйлөрдү. Биз ошолор боюнча чыгарып, айтып көргөзүп атабыз. Негизи 2300дөн деле азыраак кетирсе болот туурабы? Ооба, тактап Стандарт үй курганда. бул проекттин үйүнүн ичинде дагы комнаталар дагы эни 30 болуп коюлду. Эгерде ошол кырынча кылып койсо 20 жагы менен комнаталар бөлгөндө 1800 штуктан башталат стандарт. Жалпы 500 сынч блок азыраак алмак экен да? Ооба. Ошол калыңыраак койгон себебинен деле бир аз көбүрөөк кетип калыптыр. Түшүнүктүү. Аябай жакшы. Туугандар, баракчабызга сөзсүз түрдө каттала кетиңиздер, видеолорду болушунча бөлүшө кетиңиздер үй куруп аткан адамдарга, анткени биз ачык айкын көргөзүп чыгарып турабыз. Үйдүн ээсин деле одустарын чыгарабыз туугандар, усталардан сурайбыз. Усталарга деле негизи иштегени азыркы учурда биздин блоктор дагы жеңил, бат-баттан болот. Экинчиси болсо үйдүн ээсине деле жакшы, бат-баттан үй бүтөт. Анан азыр бул үйдүн бир гана сынч блогун эмес, ички шыбагын деле өзүнүн жылуу сынч шыбактары менен кылып атабыз. Ошол боюнча деле жеке видео чыгарабыз. Сөзсүз түрдө баракчабызга катталганды унутпаңыздар туугандар.